Таян айылы Өзбекстандын Сох анклавы менен чектешип, район борборуна каттоо үчүн 2 чек ара постунан өтүшөт. Чек арага чейинки жолдордун абалы буга чейин кейиштүү абалда болгондуктан жергиликтүүлөр унаа оңдоо менен алек болуп келишкен. Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында аталган айылдагы 1 чакырым жол оңдолуп бүттү. Бизде быйылкы жылдан асфальт төшөлүп мына көчөлөргө. Айылда мына кар-картаңдарга басышыга жакшы болуп калды. Былтырлары жамгырларда жолдорду басып болбойт да вообще. Былай басып жок. Азыр эми асфальтта басып калды баардыгы жакшы болуп. 3 миллион сомго оңдолгон жолдон бир эле Таян эл эмес, кошуна 4 айылдын эли да колдонушат. Анткени Таян Кыштытай өкмөтүнүн борборунда жайгашкан. Бул айылда таза суунун жоктугунан 80-90% балдарда митек курттар кездешип келген болсо, таза суу тартылып, бул көйгөй да чечилди. Таза суу бизге келген өтө жакшы болду. Мунун мурда бизде жылына эле 6 жаштагы балдар жана бала бакчага барган балдарды биз сөзсүз куртка каршы анализ алып турчубуз. Ошондо бизде көбүнчө лямбля суу аркылуу чыгат да, лямбля аскаридалар чыгып турчу 70-80%. Андан бери таза суу келгенден бери бизде лямблянын саны азайды, лямблиоз жоголду, аскаридалар саны азайды. 30-40% түзүп калды, 30-40%га чейин азайды. Ошол чек ара айылы деп мына былтыркы жылы 2017-18 жылга мына 1 километр жерде горячий асфальт жаткызып берилди. Анан Таян айылы толугу менен таза суу менен камсыз болгон. Үйүнө киргизилген ар бир үйдө таза суу бар. Айылдагы жалгыз мектептин эскилиги жетип, спорт залы да жок. Балдар футбол оюндарын ачык асманда ойноп келишкен. Мындай шартта кышкысын футбол оюндары ойнолбой, жазында жаан-чачындан кыйналып келишкен. Андыктан айылга чакан футбол аянтчасы өткөн жылы курулуп пайдаланууга берилди. Учурда мектеп окуучуларынын футболго болгон жөндөмдүүлүгү артып, мелдештерге катышууда. Баягындай бош убактыларында башка иш менен алектенбей, сигарет, нас, андан ичимдикке аралашпай, ушу футбол менен кызыгып, бири көрүп өсүп, андай нерсени унутуп, азыр айтып атпайм, бара-бара уже командалар көбөйүп, кызыккан балдар көбөйүп баратат. Район борборунан 45 чакырым алыстыктагы Таян айылына өткөн жылы чек арадагы айыл макамы берилип, электр энергиясына болгон төлөм азайган. Андан сырткары 1 миллион 800 миң сомго 1,5 чакырым жол жарыктандырылган. Таян айылына баруучу жол кечки 9-дан эртең мененки 7-ге чейин жабык болот. Анткени Өзбекстан менен чек ара постунда чектөөлөр коюлган. Фируза Аскарбек кызы, Жыргалап Дижалиулу, Ынтымак, Баткен району.